Бетиңизди эрте брыш басып эртеле карылыктын кемесине түшүп алдым деп капа болуп турсаңыз, төмөндөгү маалымат сизге абдан пайдалуу. Бүгүнкү күндө беттеги брыштан арылуунун түркүн жолдору бар. Алардын бири ботокс. Ботокс деген бул ботулинический токсин болуп эсептелет, нейротоксин. Бул өзү көп жыл бою эле медицинада пайдаланып келет, бирок дерматокосметологияга кирген аз эле болду, бир 90-жылдан баштап кирген. Өзү биринчи бул жана офтальмологияда колдонуп башталган, неврологияда колдонгон, паралич, парездерди дарылаш үчүн. Балдардын жана көздөрү кичине төрөлгөндө тубаса кыйшык болот го, ошолорду оңдош үчүн аябай күчтүү токсин болуп эсептелет, яд болуп эсептелет, уу болуп эсептелет. Биз мисалы үчүн көп эле угуп калабыз, жанагындай ар кандай консервациядан ууланган деп. Ошол консервация аркылуу көп киши ууланып, өзү исходу анча жакшы болбойт да. Анан бирок медицинский практикада бул аябай тазаланып чыккан токсин болуп эсептелет. Анан адам баласына эч кандай терс таасир этпейт. Тазаланып, анан дозасы да аябай кичинекей микродоза болуп эсептелет. Косметологияда бүгүнкү күндө негизи брышты кетириш үчүн пайдаланат. Токсин булчуңдарга киргенден кийин ошо булчуңдарды паралич, парез кылып, аны убактылуу кыймылдатпай коюп, анан ошол себептен брыш жазылып, анан келбет оңолуп, брыштар кетип, жашара түшөт да адам баласы. Сөз болгон процедура көп убакыт талап кылбайт жана дагы оорулуу эмес. Ботокс бул чекеге жасалат. Эгерде брыштар болсо, бул күлкүчү брыштарга жасалат. Анан моякта кисетные морщинки деп коет, ушуларга жасалат. Анан мурдун үстүндөгү брыштар болот го, күлүп мурдун брыштары деген кишилер, ошолорго жасалат. Зона декольтеге жасалат. Анан моюндун эки булчуңуна жасалат. Процедура бар. Өзү өтө тердеген кишилерге сайылат. Аларга дагы 6 айда бир сайылат. Анан процедура өзү бир 6 айга чейин жакшы эле чыдап берет. Колтукка ошо пробадан кийин атайын проба жасалат. Пробадан кийин ошо процедура БТХ жасалат. Процедура өзү мондай флакондо келет. Мунун ичинде өзү ботокстун түрлөрү бар. Ботокс корейский бар, ботокс китайский бар, ботокс российский, американский. Единицаны өзү туура аралаштырып алып, физраствор менен аралашылат, анан готовый раствор жасалат да. Бул өзү аябай муздак жерде сакталат. Өзү 20 градустан 5 градус суук муздак жерде туруш керек да. Анан ошо флаконду жасалар замат 1 сааттын ичинде утилизация кылыш керек. Сразу процедураны жасап, препаратты сайып, анан тараны ыргытыш керек да. Ошол анан процедура өзү 2 единицаны өзү бөлүштүргөндө ошо 50 дозаны бөлүп, кандайдыр бир эмелерге, зоналарга биринчи маркер менен чийип алабыз, каякта брыштар бар депчи. Ошо маркерлер менен чийип алган ордуларына анан 2 единицадан 5 единицага чейин сайылат. Бул брыштын тереңдигине байланыштуу болот. Мондай инсулиновый шприц колдонулат. Өзү ар бир адамдыкына караганда кээде ошо бир 72 саатта эле билине баштайт. Уже кадимкидей эффект болуп билине баштайт да, уже брыштары кетип, жакшынакай болуп билине баштайт. А негизи 2 жумадан 4 жумага чейин ошол убакытта кадимкидей билинип, брыштары кетип. Хирургдун кийлигишүүсү жок эле брыштардан арылуу алда канча жеңил, бирок өтө берилип кетүү зыян. Анткени ийне сайылган жер кыймылдабай, ушундан улам табигый мимикалар билинбей калат. Мисалы, кабак түйгөндө же жылмайганда мурункудай мимика болбойт. 3 айдан 6 айга чейин кармалат, туура сайылса эгерде. Дозасы өзүнө мындай оптимальный болуш керек да. Дозасы азыраак болсо тез кетип калат, даже билинбей да калышы мүмкүн да сайылганычы. Дозасы көп болсо ар кандайдыр бир орусча айтып өткөндө мындай осложнениялар болот да, побочный эффекттер болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн чекеге сайылганда, чекенин брышын кетириш үчүн сайылганда көбүрөөк сайылып калса, каштар ылдыйлап, көздүн жана териси ылдыйлап, анан өзү ошо жасаткан кардал өзү бир оорукчан кишидей көрүнүп калат да. Анан эгерде азыраак сайылса, бул такыр эле көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүнүн дозировкасы болот. Кандай кам көрүш керек өзү? Биринчи күнү жуунбаш керек, баняга барбаш керек, саунага барбаш керек. Колунан келсе бир жумага чейин ошо
баня саунаны мындай алыстатыш керек да. Экинчи күнү кадимкидей эле жуунуп эле кадимкидей эле жүрө берет. Бирок мүмкүн болсо өзү жана эме күндөн сактана турган кремдерди пайдаланыш керек. Анткени сайган жерлерде точка болот да, ошолорго ордуна так калып калбаш үчүн. Ботокс жасатаардын алдында жана ботокс жасаткандан кийин бир нече күндүн аралыгында спирт ичимдиктерин ичүү болбойт. Бөйрөк өпкө боор ооруларынан жабыр тарткан адамдарга да ботокс сунушталбайт. Мындан сырткары этек кири келип жаткан учурда же кош бойлуулуктун алгачкы айларында да бул процедурага баруу зыян алып келиши мүмкүн. Бул дарынын дагы бир аты Диспорт. Ботоксты америкалык фирма чыгарса, Диспорт франциялык компанияга таандык. Ботокс менен Диспорт сапаты жагынан бирдей, айырмасы алардын флаконунда. Ботокстун флаконунда 100 бирдик болсо, Диспорттыкында 500. Бырыш эми ар кандай түшөт адам баласына. Өзү тери 25 жаштан баштап эле өзү карый баштайт да, акырындап. Бирок азыр карап турсаңар, жаш эле кыздарды деле ошо 20 жаштан ашып калган кыздардыкы деле анча-мынча ошо жана күлкүнүн бырышы деп коет, жана ошо бырыштар пайда болуу күлкүчү адамдардыкы. Анан өзү 25тен ашкандан кийин кичине уже бырыштар уже тереңдеп, анан көрүнө баштайт. Ошол убакытта бырыш уже гүлбөй турганда уже көрүнө баштагандан кийин бул процедураны уже жасап баштай берсе болот. Эгерде, например, мисалы аял келсе бизге кардал, ал аял бир 60 жашка келип калган болсо, анан бырыштары өтө терең, анан калыңдап калган болсо, аны эми жардам бербейт, аны только пластикалык операция кылып ал кардалга жардам берсе болот. Ботокстун тарыхына кайрылсак, өткөн кылымдарда колбаса жеген адамдар ууланып ботулизм оорусуна кабылышкан. Бул кырдаалды адистер изилдеп отуруп, ботулизм оорусун козгогон Clostridium botulinum бактерияларын таап чыгышкан. Изилдөөлөр уланып, соңунда айтылган бактериялар адамдын ден соолугу үчүн пайдасы бар экени далилденген. Ушундан улам бактериялардагы уу алынып, ботокс деген медициналык каражат келип чыккан. Учурда 50дөн ашуун мамлекеттин өкүлдөрү анын косметологиялык медициналык пайдасын көрүп келишет. Ал эми Кыргызстанда ботокс 2004-жылдардан бери колдонула баштаган.